Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Куранды туура окууну үйрөнөбүз аттуу сабагыбызды баштамакчыбыз. Бүгүн мына сабагыбызда Ан-Наср сүрөсүн өтөбүз. Элдин арасында Иза сүрөсү деп таанымал болуп калган. Анда эмесе сабакты баштайлы. Суратун Наср, Наср сүрөсү. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. Бұл жерден көп кездешкен қаталардың біресі إذا зәл тамасы. إذا тілдің ұшын қашқа тишінің ұшына тегізіп إذا деп айтауыз. جاء. Бұл إذا جاء 4-5 әрекет. Бұға шейін сабақта да айтып өткенбіз. 4-5 әрекет созауыз. Иза жаа қысқа созып қойсақ, анда бұл қата болады. Ошого турасы 4 же 5. Иза жаа насруллахи вал фатх. Демек, мұны созот екенбіз. Созу деп жазып қоябыз. 4-5 әрекет. Насруллахи. Насруллах. Соттамасын шығарабыз. إذا جاء نصر الله. Бұл жеңілді, бірақ біраз көңіл бұратуынан жер. Насруллахи вал фатх. Насруллахи дегенде хатамасының касрасында. Өзгөчө ошол касрасына көңіл бұрабыз. Насруллахи билинбей ортада қалып кетпеш керек. Ошо арекетин ачык дана касрасын ийгилип чыгарабыз. Насруллахи вал фатх. Вал фатх. Вал фатху улап окуганда, эми токтогондо вал фатх деп окулат. Бул жерден бираз татал болгондугу тадагы сүкүндү, токтогондо хадагы сүкүн болуп калып атат. Мына ошол учурда ханы чыгарыш бираз кыйыныраак, салыштырмалуу, бирок чыгарса болот. Ошого вал фатх. Вал фатх деп тамгасын сүкүнна ахвалын бузбастан, өзгөртпөстөн хандагы сүкүндү кылып айтабыз. Вал фатх деп. Демек, жыйынтыктаганда Иза жаа насруллахи вал фатх. Вал фатх. Кийинкиси ва раайтан наса. Бул жерден хамзага варайта, варайта болуп кетпеш керек. Вараайта, вараайта, вараайтан наса, вараайтан наса. Бул жерден гуннага көңүл бурабыз. Гунна. Гунна дегени мурундан чыккан үн, тагыраак айтканда эки аракет мурундан чыккан үн менен кырмап турабыз. Вараайтан наса. Бул син тамгасынын фатхасы калып кеткен экен жазууда. Негизи биякта фатха бар. Андан кийинкиси ошондо вараайтан наса ядхулуна. Ядхулуна. Бул жерден дал тамгасы калкала кылабыз. Калкала. Ядхулуна фи диниллахи. Фи созобуз, дини созобуз. Фи диниллахи. Бул сөздөр жеңил, көп деле ката кездешпейт. Акыркы сөздө афважа. Афважа. Акырын ушундай кылып белгилеп коебуз. Афважа. Афу деп айтылган учурларда кездешет. Ошого аф деп фатамасын сүкүн менен. Афважа. Афу эмес, афважа. Же экинчи катасы афважа. Афважа деп отамасын в менен айткан учур кездешет. Афважа. Бул ката. Буга чейинки сабакта айтып өткөндөй, кыргыз тилинде о тамгасын түшүндүрүүгө аракет кылып, ага эң жакын болгон в тамгасын колдонгон. Транскрипциясында. Бирок в деп айткан албетте ката болот. Ошого афважа. Анан
фатамастағы ваутамасы ерінен шыққандықтан афуажа деп мындай фатамасы шықпай қалбаш керек. Ошо фатамасын толымен шығарып, анан ваутамасын өтөбүз. Афуажа түшүнүктүү болду. Андан кийинкиси акыркы аятка келдик. Акыркы аятта 3-чү аятта фасаббих хатамгасы. Бул фасаббих же фасаббих болуп калыш керек. Фасаббих деп кысылып тунук чыгыш керек. Бихамди роббика түшүнүктүү эле. Аракеттердин ар бирин туура чыгарганга аракет кылабыз. Бихамди роббика вастагфир токтогондо. Дагы бир рет кайталайбыз. Ортодон бул могу хамза васыл, бул окулбай калат. Ваутамасы келгенди үчүн. Вастагфир хатамасы чыгыш керек. Айрым учурларда вастагфир же болбосо вастагфиру деп ротамасына долма берген учурларда кездешип калат. Ошого бул жерден бир аз токтогон таталыраак болгондугу ротамасы сүкүндүү, андан токтогондо хатамасы сүкүндүү болуп калат. Хатамасы бул тамгалар ичинде эң алсыз тамга. Чыгарганда жеңилдик менен чыкпай турган тамга. Токтогондо ого бетер бир аз анын чыгышы кыйыныраак болуп дагы, ошондо бул туура окуш бир аз көбүрөөк мээнет талап кылат. Ошондо вастагфир деп ро тамгасын сүкүндүү кылган абалда ха тамгасына сүкүндүү кылып чыгарабыз. Вастагфир. Эгерде муну такыр эле канча көп машыгып дагы бирок чыгара албасаңыз, анда жеңил жолу бул сөзгө токтобостон кийинки улап кете бересиз. Мисалы, вастагфирху иннаху кана тавваба. Ошондо эмне болот? Пайдасы сиз катадан сактанып туура окуган болосуз. Катага кабылбай каласыз. Эгерде токтоп туура окуй алсаңыз, анда албетте токтогонуңуз жакшыраак. Токтосоңуз да болот, улап окусаңыз дагы экөө бирдей эле. Анткени мына ушул жим деген белги, урматтуу туугандар, бул жайыз деген маанини туюндурат. Араб тилинде дагы жайыз, кыргыз тилинде дагы бул жайыз деген сөз бул колдонулат, адабиятта бар. Жайыз дегени бул уруксат. Тагыраак айтканда, кааласаңыз токтоңуз, кааласа улап окуңуз, экөө бирдей деген. Демек, андан кийинки сөзгө өтөбүз. Иннаху нунун гуннасы бар, анан вауду созобуз. Иннаху кана тавваба. Тавваба эмес, жана айтып өткөндөй вы тамгасы болуп калыш керек. Тавваба. Жыйынтыктап окуганда фасаббих бихамди роббика вастагфир. Же вастагфирху иннаху кана тавваба. Демек, демиңиз жетсе, башынан баштап токтобостон бир окуп салсаңыз, андан жакшы. Фасаббих бихамди роббика вастагфирху иннаху кана тавваба. Жана ошондой эле дагы бир эске ала турган жер, ушул жер ро тамгасы ичке окулат. Вастагфир деп, вастагфир деп ро тамгасын жоон окуп албаш керекпиз. Анткени родон мурдагы фа тамгасы касралуу болгон себептен. Ошондо вастагфир деп ро тамгасы ичке окулду. Эми жалпы жыйынтыктап бир катар туура окулушун баштан окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда Аллахтын жардамы менен Наср сүрөсүн өттүк. Бул Наср сүрөсү Жонтор сүрөнүн ичинен эң акыркы болуп түшкөн ушул Наср сүрөсү Мадинада түшкөн. Аллах таалам бардыгыбызга Куранды туура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.